Урматтуу мекендештер, биз мынакей көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө төшөктө жаткан бейтаптардан, ооруп аткан бир туугандардан кабар алып, дары-дармек, азык-түлүктөрүнө жардам берип жүрөбүз. Мына азыр дагы буюрса, ушул төшөктө жаткан, сыртка чыга албай аткан, кроваттан чыга албай аткан травматология бөлүмүндө буту, колу жана башка жерлери сынып келген бейтаптардан кабар алганы келдик буюрса. Мына азыр ушул травматология бөлүмүндөгү оор бейтаптардан кабар алганы келдик буюрса, колубуздан келишинче жардам берип кетели деп. Бүгүн орозонун аягында сиздердин бөлүмүңүздөргө түшкөн бейтаптардан, больнойлордон кабар алып, ушул бейтаптардын дары-дармектерине бир аз болсо да жардам берип калсак, орозонун аягында бир көп сооктор кыйылып калсак деп, ушу травматология бөлүмүнө келдик элек. Бул жерде больнойлорду өзүңүз көргөзүп берип, кошо эме кылсаңыз жакшы болот эле. Макул. Кошо кирип эме кылсак дедик элек. Ушул бейтаптардын дубасын алуу максатында келдик элек. Абдан жакшы болду. Сиздерге анан мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Буга чейин дагы сиздин алдыңызга келгенмин. Чындыгында сиздин алдыңызга ар кандай бейтаптар келген. Жол кырсыгынан, кырсыктаган, улактан, жана башкадан, жаңактан, кыскасын айтканда ар кандай бейтаптар, кокустуктан фото сынып, акырек сынып, жамбаш сынып, кол сынып, көптөгөн бейтаптар келгенин биз көз менен көрдүк да. Анан иштин эң оору чындыгында, эми иштин баары эле оор, бирок аябай жоопкерчиликтүү жумуш экен да. Себеби адам баспаса, адам турбаса, ушунчалык баягы сарсанак, жалакчылык, бирок ошолорду сиздер бастырып, кайра үйүнө узатып коюп атасыздар. Канчасын көз алдыбызда көрдүк. Сиздерге биз терең таазим этебиз дагы бир жолу. Биргеликте кирип, ушул больнойлордун дубасын алып чыкса, Жакшы болду. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Аба кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Кантип калдыңыз? Камдысызбы? Жакшы. Тынчсызбы? Здорово. Здравствуйте. Как у вас здоровье? Лучше всех спасибо всем врачам, всем медсестрам, от всей души благодарю за моего деда, который вот особенно вот этого врача. Мы очень благодарны, и я желаю ему на долгие-долгие годы, чтобы было такой, придет всегда поговорить, посмотреть, послушать. Просто приятно быть за этим. Дай Бог вам здоровья. Медсестрам, все. Очень я благодарна им, очень благодарна. Хоть на ноги подняли моего деда. Спасибо. Бүгүн ушул травматология бөлүмүндө жаткан бир туугандардан кабар алган келдик элек. Дары-дармектерине колубуздан келишинче жардам берип кетсек деп келдик элек. Мону дары-дармегиңиз алышты да саба, Рахмат. Анан дуа кылып коесуз, Дуа кылып коюңуз, дуа. Omnin. Daima yollar ak olsun. Yoldaşlar sıdır olsun, yollar kızıl olsun orada. Ne diyorsun çileğin öyle getiriyor. Böyle özgürlüğü. Bana çakanlar sürevde, arkanlarda yolda daima yerle zararı teygen yolda yigitlerden kızlardan bolsun. Ne diyorsun çileğine maksat muratla geçsin. Allah Рахмат. Чоң рахмат аба. Рахмат. Здоровья, благополучия всем. Спасибо огромное. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы отурасызбы? Дары-дармегиңиздерге алыш деп коесуздар, Дуа кылып коесуздар анан, Беребиңиздер, жакшы турсуз. Болуп туруба, чоң. Спасибо. Ушундай кылган жакшы. Каттас, денсаулык жакшыбы? Операциябызбы? Ооба, Жакшыбы? жакшы. Кантип калдыңыз? Жакшы эле. Жакшы. Бул жигиттер Бүгүн Ахмет, Хамамат фондунан келиптир. Ушул орозо ичинде ушу кайрымдуулук кылып, соолумабыз деп ушу мындайча айтканда биз бейтаптарга жардам ретинде белектер бар экен. Жакшы, мына YouTube каналынан көрүп атам, Ақтен Аманов фондусунун төрагасы.
Сапарбаев деп неден Турбаев Ушул жерде бейтаптардын баардыгын санын билип, азыр ар бир бейтапка кирип дары-дармектерине жардам берип аттык, э? Мону дары-дармегиңизди алып иштетип коебуз, э? Дуа кылып коебуз. Рахмат балам, оң иш. Бизден Алла Таалам шоолдон күндө өрөп аткан эмелерин фикирлерин Алла Таалам кабыл кылсын. Дес олуң чың болсун, өмүрүң болсун. Сен бизге окшогон бизден башка бир жаман көзү көрбөгөн, буту баспай калган мына Асабек деген аксакалды апарып ошого алып көргөнүн көрдүм. YouTube каналдан көрүп атам да. Бир көзү көрбөгөн балдарга тамсалып берсин, мына бизде деле Кашкадарга бир тамсалып бердим, аны көрүп атабыз. Бул 7 областта 7-8 виз алсын, немеден бери Орозда таркатылган кыпомоштарды шунан айтпаган, Алладан кайтсын, ден соолук берсин, бак берсин Алла Таалам. Өмүрүң узун болсун, кара максат менен жет. Акалатыңдар, Алмазбек сага да ошо рахмат, коллективмен тынч болуп, акыбалың банат болсун, ишиң ийгилик болсун. Дайыма мына таза, комузда жакшы, ишиңерге дайыма тынч болсун. Рахмат. Кудайым ден соолук берсин. Мээздер жакшы туруңуздар. Ден соолугуңуз жакшыбы? Канчадасыз? Жакшымын. Кудайым сабыр берсин, шифа берсин, жакшы болуп кетиңиздер. Бүгүн ошо травматология бөлүмүндө жаткан бардык жалпы бейтаптардан кабар алып, бейтаптардын дары-дармектерине бир аз болсо жардам берип, сиздердин дуаңыздарды алайлы деп, мынакей Алмазбек Жакупович менен сүйлөшүп, бул жерде канча бейтап бар, анын баарын тактап, бардыгын азыр кирип чыгып атабыз. Дары-дармегиңизди алып иштетип коесуз. Анан бир жакшы дуа кылып коесуз. Мен ушу Алапка районунан келдим. Алапкадан келдиңизби? Алапка району Акыш атайынан келдим. Бирден жыгылып колум сынып. Анан ушунун тайынын угуп алмашты. Жакшы травматолог dedi. Şu жерге мени şu bilgender жөнөттү, келгенимен кабыл алды. Өзүмүн атыман, үй бүлемин атынан ушуга ыраазычылык билдирем. Дүйнө тургунча турсун, өмүрүн узун кызын, балдарына ынса улман берсин балам. Рахмат, бардыгыңарга рахмат. Бизге бирди берсеңер, силерге Алла миңди берсин, кем болбогула. Рахмат. Кудайым ден соолук берсин, эне. Assalamu alaikum, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жумбашев Тегерманбай операция болгондо 5 күн болду. Эки көзү кыр жак көзүнө көрбөйт. Жамбашты сындырып алганда жабыпчы. Операциядан жакшы болду. Жакшы эле? Жакшы. Бул жак абалыңызчы? Бул жактагы уже операция болгондо бир 15 күн болуп калды. Акыбалы жакшы. Таз сөйлөсүн. Таздап болду. Жамбашты. Ошо сөйлөп сынып чыгып кеткен. Биз уже операция кылып ордуна койдук. Акыбалы жакшы. Уже 3-4 күн жүрөбүз. Бул палатада канча бейтап бар? 4 бар. 4. Бүгүн сиздердин дуаңыздарды алайлы деп биз Ак ниет аманат коомдук фонду келип калдык. Бир жакшы дуа кылып коесуздар Орозон маалында, э? Анан мону дары-дармегиңиздерге алып иштетип коесуздар, э? Надо. Сиздин сөзүңүз. Дарыңызга иштетип коесуз, билесизби? Ушу балага жак бата дуа кылып койсоңуз да. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы турасызбы? Муну алып дары-дармегиңизди алып иштетип коесуз. Мейлиңизби? Бул жак оор окшойт, бул жак. Окшойт. Болот, сиздер окшойт жана антистрельный ранение деп коет. Жана чачма дробовый ранение деп коет да. Ошентип ок тиген бутуна ташка жилик айламып сынган. Бүгүн операциясына бир 5-күн. Акыбалы уже жакшы. Келгенде акыбалы болчу. Ден соолугуңуз жакшыбы? Канчада жашыңыз? 27-де. 27-десиз. Атыңыз ким? Сүнөден. Ден соолугуңуз аябай оор экен. Ага, мен азыр бул жерде ар бир бейтаптарга ушул дары-дармектерине жардам берип неме болот элек. Бутуңузга ок тийгенби? Эмне үчүн ок тийди? Өзү Бак бир ойлошу мүмкүн да бирөө атып алды деши мүмкүн. Эмне болду? случайно. Малдарды айдан деп октала турган табанын уруп алып, ок атылып кеткен да. Пистолет менен өзүңүз урганда атып кеттиби, э? Пистолет жана Мынтыкпы? чачма. Мону дагы кошуп, экөөнү сизге аманат. Дары-дармегиңизге иштетесиз, мейилсизби? Дуа кылып коесуздар. Аба бирем жакшы дуа кылып бериңиз эми. Сіздерге да жақсы игіліктер болсын. Не тілеген мақсат ойларыңарға жеткен жақсылықтар болсын, жамандық болсын дайыма. Біздің орыбызға ушулдар мына врачтар жақсы себеп болды. Ушу буттарыбыз сакайып қалды. Эми буларга ыраазыбыз чоң. Ушу жақсылықтар болсын, жамандық болсын дайыма тынччылык болуп жүрөлү. Амин. Рахмат аба. Рахмат. Болуптур, жакшы болуп кетиңиздер, жакшы туруңуздар. Бул жерде Алим акебиз ожог менен келген.
бүгін 4-ші күн, дуаңыз жақсы, бұл жігіт Медер Сапарбаев, Ақниет Аманат фондының директоры, ораза айында ошо кайрымдуулук кылып коюн бейтаптарга да келип турду. Сиздердин батаңыздарды алайын деп. Ошон үчүн сиздерге өзү айтат, өзү белектен. Энеке бүгүн ораза айында сиздердин бир дуаңыздарды алып кетели. Кичинекей болсо бир дары-дармектериңиздерге жарап калсын. Оразанын аягында бир көп соолтук болуп калайлы. Негизи эле ушул карантин башталгандан баштап тынымсыз кызмат жүрүп келет. Биздин Ақниет Аманат коомдук фонду Кыргызстаныбызда, өлкөбүздөгү жакыр үй-бүлөлөргө жардам берип келет. Ушундай ден соолугунан жапа чеккен, Кыргызстанда операция жасай албай турган инсандарды 27 инсан Индияга алып келди. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга дагы көптөгөн салымыбыз болуп атат, больницалардан, бейтаптардан кабар алып атабыз. Анан бүгүн сиздердин дуаңыздарды алып кетейин деп келдик энеке. Оны дары-дармегиңизге алып иштетип коесуздар, энеке. Энеке, дары-дармектериңизге алып иштетип коесуздар, Мен бир бата берип коесуздар. Жакшы, ден соолук жакшы беле? Ушу жигиттерге. Aynen şu başlayan işine daim alga жүрсүн, ömrüңөрдү берсин, Kırgızstanımız tınç bolup önüp ketsin, sen okşoğun baldarımız önüksün aynen. Mınандай vraçlarımız jakşına. Kırgızstan olup bari önüp ketsin, bala çakınlar men tınç bolgula, oyloğun oyuңар, işki açsın aynen. Allah yardım versin. Amin. Allahu Akbar. Allah razı olsun. Rahmat ene, rahmat. Сүрдүңүздөр. Бактыр Кудайым ден соолук берсин. Жусупов деген түшкөнүнө бүгүн 4-ші күн. Шатынан жакып түшкөнсүн. Оң жак Кашкар келсин калган. Азыр тартып койдук, операция даярдап. Жакшы эле, ден соолук жакшыбы? Жакшы экен. Эмне болду? Кырсыктадыңызбы? Фалакатка. Кырсыкта, Кырсык Каршыбаевдин ортосунда дейт го. Ошол акалачан врачтарга рахмат. Мына баспай келип, бутун сынып, бутун сүйрөп келген канчалыган бир туугандарыбызды бастырып жүрөттүр. Биз көз алдыбыздан канчасын көрдүк. Ушулардан Алла Таала ыраазы болсун. Чын эле кызмат мына ушуларды кылып атат. Бүгүн ораза маалында сиздердин дуаңыздарды алайын деп биз Ақниет Аманат коомдук фонду келип калдык. Дары-дармегиңиздерге, балким кичинекей нерсеңиздерге болсо дагы бир жарап берсин деп алдыңыздарга келип калды. Дуа кылып коесуздар, Ана бир дуа кылыңыз эми. Омтуда Кудайым берекесин берип, ушу иштеген балдардын өмүрлөрү узак болуп, ден соолуктары чын болуп, ниеттеринин максаттарына жетишsin. Рахмат. Мээңиздер жакшы туруңуз. Алмазага азыр бейтаптардын баарынан кабар алып чыктык. Анан бир жакшы кабарыбыз бар. Жакшы жаңылыгыбыз бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Буга чейин сиздин алдыңызга көп ирет келдик элек. Көп ирет бейтаптарды алып келдик, иштерибиз менен келип калдык. Көп бейтаптарды көрүп жүрөбүз. Могул зданияда операционный блок. Бул кандай маселе? Мен өткөндө карасам, коридордон эле бир комнатага кирип, операция жасап, ушундай болуп атасыздар. Биз Индияда дагы көптөгөн больницаларды көрүп жүрөбүз да. Операционный блок Индияда мисалы такыр башка адамды дагы киргизбейт, анан ал жак закрытый дагы болот, отдельно андай. Адамды суктандырат да. Мен кечээ күнү сиздердин кызматыңыздарды көрүп, өзүм жердеги бир нерсем бар эле. Аны азыр сиз менен бөлүшкүм келип турат. Бир ниет кылдым да, ушул больницанын бир жерине, ушул сиздин корпустун бир жерине операционный блок атайын отдельно бир салсакпы деген ой болуп атат. Буга кандай карайсыз? Абдан жакшы болот. Айткан оюң туура. Себеби сен айткандай, эми бул сен айтып атпайсыңбы, Индияга барып, ал жерден условия совсем башка. Но операционный блок деген өзү отдельный болуш керек. Мына коридор менен связь болуш керек да. Бул закрытый блок болуш керек да. Бул жака эч ким өтпөш да керек. Ал жака доступ болуш керек да. Бул отдельно туруш керек. Операция убагында гана кириш керек. Оорулуу кириш керек, анан ошол оорулуу менен ошо врачтар кириш керек да. Кайра чыккандан кийин ал таптаза жуулуп, стерильный условияда закрыто туруш керек да. А бизде азыр эми коридордон эле көрүп атасың өзүң. Коридордон эле предоперационный кирип кетет дагы, анан кийин сразу операционный кирет да. Өзү бул эмеге да требованияга жооп бербейт да. Ошон үчүн бул айткан оюң абдан туура. Буга отдельный операционный блок керек. Эгер ушул эме боло турган болсо, ошо улап туруп эле отдельный операционный блокту бул эмеден бөлүп туруп эле
ошо салса болот. Корпустан эле кирип чыга тургандай Ошо болот. корпустан кирип чыга турган туруп эле ошо отдельно жасаса болот да. Ошондо биринчиден бул послеоперационное осложнение деген бар да. Бул операциядан үчүн операцион болуп башка болуш керек. Сөөк оорулар келет, мисалы могу дааратканага өтөт, кайра ошол жерден палатасына келет. Анан биз ошол медперсонал ошол жерден кайра операционга кирип атпайбызбы? Биз кандай убакта дагы аны алмаштырып, баягы кийим алмаштырабыз дейм, операционный форма, бут кийимди алмашат. Вот ошондо болгон убакта дагы 100% эме соблюдать этпейт да, ошондой режимдерчи. Операцион отдельный боло турган болсо, бул мындайча айтканда баягы ушул айткан режимдердин баары сакталып, оорулуу үчүн да, врачтар үчүн да условия болот. И после операционного осложнения, гнойное осложнение болот да, ошол жерге жанагы больничный инфекция деп коет, баягы жарат ириңдебеш керек. Ириңдебеш керек да. Бул сөөк, мындайча айтканда баягы сөөктүн эмеси аябай капризный болот да. Эгер бир ошого инфекция түшүп кала турган болсо, бул на всю жизнь деп коет. Оорулуу инвалид болот өмүр бою. Ошол канча таза операция жасасаң дагы инфекция ошол биздин именно больницанын ичинен же болбосо баягы эмеден жугуп калса, бул больной өмүр бою инвалид болот да. Анан кийин жакшы болот. Көрсөткүч жакшы болот. Ошон үчүн операционный блок отдельный боло турган болсо, бул жакшы шарт да, абдан жакшы шарт болот да. Бул деген оорулуулардан отдельный. Эмеден алыс болот да. Чистый зона деп коет да. Ошон үчүн бул айткан оюңардан туура, абдан жакшы болмок. Жер ушул больницанын улап сала тургандагыдай жер бөлүп бере аласыздарбы? Бөлөм, аны жетекчилик менен сүйлөшөбүз. Мен сразу сүйлөшөм да калса. Сиз анда буну бир тактап туруп бизге жооп айтасыз. Мен жообун айтайын. Буну жакшы байкапсың, өзүң идея кылсаң, бул деген абдан чоң нерсе. Сага өтө ыраазымын. Эми Кудай буйруса, бул ушул оюң ишке ашып калса, операцион блок түшүп калса, бул биринчиден элге жакшы болот. Экинчиден бизге жакшы болот. Нече дегенде бул да шарт да. Туура. Так биз жакшы шарт иштеп атабыз. Ну, бул деген дагы жакшы болот да. Буйруса ниет кылдык, Кудай калса ниетибиздин ар бирине Кудай Таала жеткирип келет. Урматтуу мекендештер, биз азыр ушул Жалал Абад областтык больницанын травматология бөлүмүндөгү бейтаптардан кабар алып чыктык. Буга чейин дагы бул жерге жумуштарыбыз менен келгенбиз, бейтаптарды алып келгенбиз. Анан көп ирет байкап жүргөм да, бирок сүйлөшө албай жүргөм. Көптөгөн больницаларды көрүп жүрөбүз. Көптөгөн больницалардын условияларын көрүп жүрөбүз. Эмне үчүн бизде ошондой условия жок деген өзүмө суроо берем да. Билебиз эми өкмөт каражат жетишсиз, бирок ошентсе дагы бир аракет кылып көрөлү. Индиядагыдай сала албасак дагы, бирок мына ушунун четине бир отдельно бир сонун бир операционный блок, бул да бир больницанын бир бөлүмү, больницанын эң жүрөгү десек да болот, туурабы? Ошол жерде операция болот. Мына ушул нерсени биз салып берсек деген ниет болот атабыз. Абдан жакшы болот, абдан жакшы болот. Анда ушуну жер маселесин бир тактап туруп, бизге кабарын айтсаңыз, сөзсүз албетте. Колдон келсе жакында бир ушул жерге курулуш баштасак деген ниет. Муну мен эч кимге бөлүшпөй аттым элем. Коомчулукка дагы бөлүшпөй аттым элем, сизге да айта албай аттым элем. Азыр сүйүнгөнүмөн, кубанганыман, мындай ичимдеги нерсем чыгып кетти да. Кудай кааласа жакын күндөрдө урматтуу мекендештер бир жакшы кабарлар менен бөлүшө аласыздар. Жакшы кабарлар менен көрүшө аласыздар. Кудай кааласа мына ушул жерге больница салсак деген ушундай ниет болгон. Буну мен эч кимге айтпай аткам. Кудай кааласа бул өтө чоң жаңылык болот деп ишенем. Эми сен өзүң эмедер мынча оорулар канча Индияга алып барып операция кылып ушу кайрымдуулук кылып атасың да. Элге канча ушу сууап иштер жасап атасың. Эми бул дагы жасаган ишиң абдан чоң сууп болот да. Канча оорулар келип жатат. Ушул жерден операция болушат, ушул жерден жакшы болуп кетишет. Бул жерге байда келет, ортожа мындай элдин бардыгы жакын жашагандар да келет. Эми бардык травма бул эмени карап отурбайт да. Бардыгы чөп да. Ошон үчүн бул эл үчүн абдан жакшы нерсе болот да. Бул абдан чоң сууп иш болот да. Эгер элге кылган бул шарт болот. Ушул жерде иштеген врачтарга дагы, ушу медиктерге дагы абдан жакшы болот. Рахмат чоң. Туура айтасыз. Рахмат. Анда эмесе сиздерге да чоң рахмат айтам. Ыраазычылык билдирем. Азыр ушул жерде
бутун асып, баса албай, ар кандай уурда жаткан бейтаптарды аман эсен жакшы кылып, сакайтып, үйлөрүнө кайтарып атасыздар. Мына ушулардын дуалары түздөн түз деген болсун. Эң башкысы орозодо өзүңүз дагы орозо кармап, мына ушуларга кызмат кылып атасыздар. Аллах таала ажыр соопторду эсепсиз сооптор жасаңыз. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Таазим этебиз жалпы кыргыз элинин атынан, биз Акниет Аманат коомдук фондунун атынан жалпы ак халатчандарга таазим этебиз. Мына сиздердин кадырыңыздарды кечээ биз карантин убагында кыргыз эли билсе керек деп ойлойм. Себеби сиздердин гана көзүңүздөрдү карап калдык да. Сиздер бир жакшы кабар айтабы экен деп кечек ушул аты жаман ууру башталгандан бери ушу сиздердин гана көзүңүздөрдү карап калдык. Анткени ушул жакшы кабар айтабы экен, кыргыз элинин ушул жаман аты жаман ууру жок болуп кетер бекен, ушул уурудан кутулар бекенбиз деп ушундай бир ойлор элди аябай ойлонту. Кудайга шүгүр, акырын турган жакшы иш болду. Сиздерге терең таазим этебиз. Рахмат сиздерге. Сиздерге рахмат. Allah razı olsun. Çok